Сапаттуу уктоо деген эмне? Теринин көрүнүшү, Да. сапаты ушу уйкудан. Кээ бирөө бир 10 саат укташ керек. Канчада жатасыңар, канча уктайсыңар, бетиңде шишиктер, көздүн астында шишиктер, туура уктоонун эрежесин сакташ керек. Орточо алганда адам өмүрүнүн 3/1 уйкуда өткөрөт экен. Бул болжол менен 25-30 жылды түзөт экен. Эгерде биз орточо өмүрдүн узактыгын 85-90 жылда алсак. Биз ошон үчүн ушундай маанилүү маселе жөнүндө Ая нутрициолог менен сүйлөшкөнү чечтик. Ая мына кайсы дарыгерге, кайсы оору менен кайрылбаса да, билимдүү дарыгер айтат экен. Туура сапаттуу уктагыла деп, Анан сапаттуу уктоо деген эмне? Биринчиден мен бүгүн аябай кубанычтамын дагы бир жолу силер менен келип, ушундай студияңарда силер менен эң маанилүү көптөгөн ден соолукка пайда келген темаларды ачып, толугу менен баарын элдерге мен өзүм билимимди толук бөлүшкөнгө бүгүн аябай кубанычтамын. Ошон үчүн ушул теманы аябай ачып кетсем, туура айтасыз. Эң биринчиден адамдын баардык ден соолугуна болгон зыян бир кандай дарторулар биринчиден ошо туура кандай өз убагында туура бир эреже менен ошо уктоону туура кылса, көп чечилбеген маселелер ден соолугуна алып койсо болот да. Уйкунун сапаттуу эмеси, мындай жетишсиздиги кандайча физикалык, психикалык мындай таасир этет да? Эми азыр бардык эле элдерде биз байкасак болот. Көбү эртең менен уйкусу канбай, бир түнү жаман уктаган болсо, албетте ал жумушка барганда маанайы болбойт, өзүнүн эч кандай бир иштей турган көңүлү болбойт. Анын баары эмнеден? Ал ошол туура эмес уйку өзүнө алып келип, ошондон психикалык жагынан аябай мындай бардык элдерден бир көңүлүнө жакпаган бир мындай моменттер болсо, ошону көргөзүп коет да. Мен мисалы өзүм вот силер айткандай эле даана ушундаймын да. Туура эмес уктабай калсам, бүт күн мен мындай эффективдүү өткөрө албай калам, даже мындай жакшы ойлоно албайм. Ошон үчүн мен бир жерге даярданганда биринчиси мындай жакшы уктап алайын дейм да. Эми ал мындай да, көп элдердин мындай, ой, эртең мындай жашоосунда көбү кеч жатып, туура уктагандын эрежесин колдонбой, ушинтип жүрүп, анан бир определенный мероприятиеге даярданганда, кой бүгүн эрте жатыш керек, балдарды жатырыш керек, өзүм да анан бузулган болот да ошол эрежеси. Менин оюмча, бул ар бир адамга расписание деп да айтсам болот да. Ушундай бир өзүнө кылып алыш керек эреже катары. Дайым биринчиден ушул туура уктоонун эрежесин сакташ керек. Анан кийин бай айтат эмеспи, жаш кезинде биз эми өз баарыбыз деле окуп, студент, школдо окуп жүргөндө баарыбыз эле бир 2-3 саат уктап алып эле, анан аябай өзүбүздүн энергиябыз ашып-ташып жүрө беребиз деп билинбей. Но анын баары акырындык менен чогула берет. Анан баягы 30 жашка келгенде байкалып баштайт да. Эртең менен ошончо күн уктабай жүрүп, 1-2-3 саат уктап алып эле шашып-пушуп жумушка, окууга деп жүрүп, анан билинип калат баягы бетиңде шишик, көздүн астында шишиктер, анан элдер менен дагы маанайың болбой, сабаккабы, каяка жумушка келбесең да уйкуң келип, шайың жок болуп жүргөн, анын баары акырындан чогула берип, анан ден соолугубузга зыян болгон бир дарторуларга алып келет да. Ошон үчүн мага консультацияга келгенде да мен айтам, биринчиден, кана мага айткылачы, канчада жатасыңар, канча уктайсыңар, кантип ушул полностью процессиңерди айтып бергиле деп мен сурайм да. Анан баягы айтат, эми уктаганда мен түнкү 1-де жатам дейт, турганым 6-да, балдарды чогултуп үйгө көбүнчө айымдар келет да, балдары бар, мындай үй бүлөсү мененчи, анан ушундай эртең менен туруп ойготом, тияк-бияк деп айтышат, анан мен сразу билем да, көп эми чечилбеген ден соолугуна зыян болгон маселелер ушул туура эмес уйкуну бузган болуп эсептелинет да. Мындай туура сапаттуу укташ бул кандай?
Туура сапаттуу эми бул мынтип айтам. Ар бир баягы кээ бир эме интернет тармактарында бар, ар бир адам 8 саат уктаса ошол эң туура деп. Жок, мындай ойлоп көрсөм, биз адамдар ар бир башкачабыз. Сиз башкача, мен башкача, сиздин ички органдарыңыз башкача, меники башкача. Ошондой эле мен ойлойм, ар бир адамдын өзүнүн убактысы болот. Мисалы үчүн мен 6 сааттан ашык уктасам мага жетиштүү да. Мен туруп уйкум канды деп башка иштерим кылып, аябай бодрый болуп жүрө берем. Бирок кээ бир адамдар бар, ага бир 8 саат, кээ бирөө бир 10 саат укташ керек. Эми андан 10 саат ашык деле ал туура эмес. Көп айтат, ой мен түнкү 10до жатып, эртең мененки 10го чейин уктасам деле дальше уктай берем деп көп айтат да. Бул деле туура эмес. Анда гормональный жагын текшериш керек. Эмне үчүн андай дайым эле уйкусу келер. Бирок туура уктаанын эң негизги эрежеси менин силерге сунушташым да. Бир маалда өзүңөргө дисциплина кылып алышыңар керек. Мисалы үчүн кандай бир болбосо көп айтат, мен жумуштан кеч келип баарын үй бүлөгө тамак жасап, уктатып, балдарды даярдап эметкенге чейин 10дон өтүп кетет деп. Макул, 10 болобу, 11 болобу? Медицина жагында мелатонин деп коет. Баягы мелатонин иштей баштайт да күн киргенден кийин. Аны дагы айтып кетем. Бул теманы мага эстетип коюңуз. Азыр мен буну айтып берейин. Мелатонин саат кечки 8ден күн киргенде баштап 10го чейин активдүү биздин организмде иштеп чыгарып баштайт. Ошол моментти биз өткөрбөй, ошол кезде баарын мен ошон үчүн айтам да, 9-9:30га чейин үй иштерин баарын бүтүрүп салып, 10 жок дегенде 10до адам жатыш керек, уже төшөктө. Анан дагы бир эрежелери муну айтып кетейин. Дайым бир маалда жатып, бир маалда туруш керек. Дисциплина деп коет ошону. Өзүңдү көндүрүп алсаң, өзүң эле анан көп айтат, мен саатты койбосом тура албайм, эртең менен жок деп. Жок, мен мисалы үчүн практикамда азыр өзүмдүн уже убактым бар. 10до уже аябай өзүм сезип баштайм, уйкуга тартып атат деп. Эми болот, адамбыз да бар, тойго барабыз тияка. Бирок жалпысынан ушул эрежени сактасак, организм көнүп калат. Анан мисалы үчүн 10до жатып, 10:30да дейли уктасак, эртең менен саат 5-5:30-6-ларда мен уже мындай чакыйып, даяр болуп, көңүлүм маанайым аябай энергиям толуп туруп даярданып калам да. Бул биринчиси, бир дисциплина. Күндө бир убакта жатып, бир убакта туруш керек. Андан кийин азыр эми мындай процесстер өнүгүп кетпеди. Телефон, телевизор көрүшүп, гаджеттердин баарын, анын баары бузат. Анткени баягы мелатонин бизге көзүбүзгө эме светтерчи, ультра. Ошонун баары телефонду карап, мелатониндин иштешин өчүрүп салат да. Мындайча айтканда. Анан ошон үчүн мен дайым айтам, бир келгенден кийин жатаардан мурун жарым саатпы, 40 мүнөтпү баягы жарык светтерди өчүрүп, телевизор, телефондорду алып салуу керек да. Баягы биздин организм өзүбүздүн ичибиздин даярданыш керек. Ушул мындай жакшы го, мурунку заманда баягы боло электе, свет жокто, биздин эме чоң апа, чоң аталарыбыздын чоң ата, чоң апалары кантип жашашчу? Баягы эме эле, от менен эле, анан күнгө эле ориентир алышчу да. Күн кирдиби, болду, жатыш керек деп караңгы. Анан мелатонин баары убагында укташат. Эртең менен күн чыкканда, туруш керек. Бизде азыр кандай болду? Өнүгүү процесс келатат. Анан көбү азыр актуально аябай эме болуп калды, түнү иштеген. Көбү үйүндө отуруп алып компьютер менен иштешет, баягы заграничный сааттарга өтүп алышып, түнкү уйкусун бөлүп салып, эми мен кандай десем, бул дагы болбойт, алып салганга. Анткени бул да эме акча таап, өзүнүн бир кандайдыр бир багып, үй бүлөсүнө эме келтирип атат да. Бирок ошондо дагы мен оюмча көп оорулар ошо алып келет, туура эмес. Түнкү эме уйкуну өткөрүп салсаң, ошондон көп жыйыла берет да, ден соолугуңа зыян көп эмелер. Акыры кандай зыянды келтириши мүмкүн? Акыры зыян эми баягы кандай десем, эң биринчиден сырткы келбетиңен бир караганда эле билинет. Бул мен баягы консультация келгенде айтам, бул точно бул айым карып баштайт. Карып, бетине бырыш, баягы көзүнүн астында мындай шишиктер айткандай, Анан агрессивный болуп баштайт адам. Психологический деп айтпадыңызбы? Ошол дагы маани берет да, ошол жагынан карасак. Анан көп эми
кандай жеңил айткандай болбосун, бирок көп оорулар, мен дагы бир жолу кайталайм, туура мез уйкуну туура кандай десем бир туура кабыл албасак, ошол биздин ден соолугубузга зыян келтирип, ооруларга алып келет. Мындай дагы болуп калбадыбы, мына силер айткандар гаджеттер баары болуп, элдер түнгө чейин карап, жатаарга чейин карап, анан өзүнүн организмин алдап, көрдүм да, көз айнек алышат экен. Жана сары, кызыл. Ал азыр ушундай болуп калды, эми лайфхактарды көп чыгарып башташты, баягы блокировать этип, керек эмес эмелерди. Анын деле бир жагынан жардамы бар, бирок ага дагы менин оюмча көнүүгө кереги жок. Эми ансыз өзүңдү мынтип мен ушинтип кийип алып болду да, баягы эметип атам деп деген болбош керек. Биринчиден эми баарыбыз өзүбүздүн ден соолугубузга каарыбаганга, жаш энергия менен жашаганга өзүбүз колубузда болгон эме менен эле колдонуш керек да. Аны эми кандай десем, ар бир адамдын өзүнүн колунан. Анан баягы мен айтканда, мен совет бергенде мынтип айтам мага келген адамдарга, баягы үйүңөрдө, ошо жата турган жериңерде, жатаардын алдында терезени ачып, таза абаны киргизип, мындай температура бир аз өтө ысык болбош керек. Адамдын уйкусу аябай таза, анан жеңил болуш үчүн мындай бир аз салкыныраак температура болуш керек. Жаңы эме жатаардын алдында терезени ачып проветривание кылыш керек. Андан кийин баягы апаларыбыз мурун жасачу эле го, оор төшөк журкан. Аябай мындай адам деген төшөгүнө жатканда бүт денеси менен кирип кетчүдөй болуп, үстүнөн оор төшөк бар. Азыр эми кандай болуп калды бизде? Жеңил эле стиральный машинага салып ийчи төшөктөр эметип, анан көп айтат. Бул мен силерге айтып атам, так айтам да, ушул майда эле колдонуучу менин советтерим аябай активно берет да эмесин, жардамын. Анан кийин комнатаңарды бүт момундай жарыктардан алып салыш керек. Мисалы үчүн шторыңардагы аябай калын, жакшылап эме күндүн эшиктеги фонарьлардын эмелери тийбеш үчүн, жаргыч тийбеш үчүн аябай плотный занавеска, штору менен жаап алып, тынч, абасы салкыныраак, оор төшөк. Анан көп айтат, ой менин 10 жолу турам, же бир болсо жатканда бир саатка чейин уктай албай ары бери, анан гаджетимди алып карайм депчү. Ал проблемаларды дагы изилдеш керек. Ал көптөгөн жылдан бери чогулуп келаткан ошол таасири да. Туура эмес уктап, уйкуну кетирбей, бузуп алганда, ошонун баары акырындап улам биз чоңойгон сайын деп айтайын, карыбайм, бирок мындай возраст келген сайын ошонун баары ушинтип билинип баштайт да. Уйкуң жок, уктай албай. Анан ушундай майда советтер бар, ушинтип көзүңө дагы мындай самолетто берет го, көздү жаап алып уктаган. Ошол да аябай жардамы болот. Эгерде үйүңөрдө ушундай полностью блок кыла албай атсаңар жарыктан, анда ошондой менен колдонуп оор төшөк жамынып жатса, уйкунун туура жагынан эме болот. Бирок мисалы биз батирде жашайбыз да. Кээде кошуналар үнү чыгат да, кошуналардын. Батирде өзгөчө кышында аябай отоплениени чоңойтот, ысык болот. Негизи мындай келтире албай каласың да, жанагы температураны, тынчсыздык болуп калат. Анан мен түшүндүм ушундай. Эми бул силерге менден советтерим, ал эми мындай да, эгер адам өзүнүн ушул эрежесин бир көндүрүп алса, ал тиякта кырылып атышабы, тиякта ысык болуп атабы, эмне болуп атабы, өзүңөрдүн мелатонин туура организм убагында пайда болгондо сиз жата калып ушул эрежеге көндүрүп алсаңар өзүңөрдүн организм, эчтекеге карабай чарчап келип жатасыз. Еще чарчаш керек болуш керек, Физически албетте ал эми
бирок мен көбү айтат, мен уктаардын алдында чуркап келдим. Жок. Анын дагы бир эми мындай спорный вопрос деп эсептелинет. Көбү айтат болот, ошол наоборот жатаардын алдында көп машыгууларды кылып алып, анан ох чарчап деп. Жок, ал деген жүрөккө көбүрөн жүрөгү көтөрө албайт, көбүрөн давлениясы болот. Ар кандай бул деген баардыгына бирдей жарабайт да. Буга чейин айтып кеттим го, ар бирибиздин организмибиз ар кандай кабыл алат ар бир процессти. Ошон үчүн менин оюмча индивидуально баарына өзгөчө бир туура таап туруп, ошол эмени өзүнө кабыл алыш керек да. Анан машыгуу эми менин оюмча айымдарга аябай көп эле машыгуу болот. Эртең менен балдарын узатып, күйөөсүн узатып, жумушка барып, келип тамак жасап, ошонун баары эле бир физически активный нагрузка деп эсептелинет да. Ошон үчүн эми спорт машыгууларды биринчиден эртең мененки, же түштөн кийинки маалга койсоңор болот да. Менин ушундай сунуштар. Анан мына көп кишилердин убакыт өткөн сайын уйкусу бузулуп калат. Силер айткандай мындай чогулуп, баары таасир этип баштайт, анан уйкусун жоготот. Ушу снотворный жазып берет да кээ бир дарыгерлер. Ошол боюнча эмне деп айта аласыз? Эми мен баягы өзүм врач эмесмин, нутрициологмун, вспомогательный деп коет го, адамга жардам берип, медицина жагынан мынтип ойлойм. Ар бир жазылган, сунушталган препарат, дарынын өзүнүн эрежеси менен мындай өз убагында болушу мүмкүн. Бирок баягы адам деген бизде кандай бирдеме болсо эле баягы жазбады эле берчи, ошону эле иче калайын деп өзүн өзү көндүрүп алат. Ал процесске дарыгер ошол убагында жардам берсин деп берилет да. Бирок бүткүл жашоосуна эми ушуну аягына чейин ич деп берилбейт. Ошон үчүн менин оюмча баары бир адам бир 10 күн ичтиби, андан кийин уже өзүнүн өзү эрежесин оңдоп, ошол маселесин чечип алды да дары аркылуу. Анан иштеш керек да. Мындай маселе дагы бар да. Жатаарда мындай мени эс алдырган нерселерди жасаш керек, Ооба. Мисалы мен бир жумушумду ойлоп койсом, же бир аябай мындай жаман нерсени, мисалы новости деп коет, как сказать? Новости, как? Маалыматтар. Да. Жаңылыктар. Мисалы жаман маалыматты угуп калсам, жатаарда мен түнү бою мындай кичине ойлонуп кеч жатам да. Ошол эми бизде нутрициологтордо мындай бар да. Биринчиден бүт оорулар психика жагынан, мээбиз жагынан кандай бир психосоматика деп коет. Аны биз ар бир делген адамды көп ооруларды деле баягы проблема дарыда эмес, ошол дарыны ичип атып эмес, ичинен изилдеп баштаганда баягы мен отуруп алып сүйлөшүп айтып бергилечи, жашоо эрежеңер кандай, кайсы үй бүлөңүздө ким менен кандай мамиле, эмне болду? Көп келген айымдар баягы эми уже көнүп калганда, кайненем менен урушуп кеттим, анан күйөөм менен урушуп кеттим. Эми түшүн, анын баарын мен айтам. Бул деген ички эмеңди тазалашың керек. Көп YouTube'да деле бар, көп эмелерди мынтем да, дыхательный жана дем алуу, туура дем алуу, анан баягы жүрөгүнө, көңүлүнө алып коет деп атпайсызбы? Сиз дагы бирдемени көрүп алсам, баягы эле гаджетти көрүп алып, маалыматтарды дүйнөдө бул болуп атыптыр, кошуп алар менен нервный клеткаларыңар иштеп, тем более мен айтам. Ошон үчүн эң негизгиси 8-де келдиңерби, үй бүлөңөр менен болгула, тамак ичкиле. Ушул гаджеттерди алып салып эле, андан көрө балдарым, күйөөм менен кандай өткөрдүңөр деп ушинтип эң негизги жеңил эле эмелерди совет берем да мен дайым. Туура ушуну кылыш керек деп коюп кайра эле кылышпайт. Ошон үчүн мен дайым айтам, ар бир адамдын ден соолугу, жашоосунун кандай бир эмоциональный алып барышы бул ар бир өзүнөн зависит. Если мен ушуну кылам, мен оңдойм жашоомду, туура тамактанам, спорт менен машыгам, убагында уктайм, суу эрежесин ичип таза сууну кылам десем, бул менин колумда да бар.
Анан ушунун баарын кылгандан кийин бүт көптөгөн маселелерди чечип коет да ден соолук. Анан баягы эле дарыгерлердин башын оорутуп аларга чуркабайбыз, жазып берип койчу эмнени ичем деп. Эми бул дарыгерсиз биз албетте эч жакка бара албайбыз. Көптөгөн узкий специалист деп коет. Мисалы үчүн башыңар ооруп уйку жок болсо невропатолог часто жиберишет да. Анын үчүн бирок биринчиден баягы шашып пушуп эле эме 2 саат уктап калдым, анан уктай албай түнү бою мынтип чыктым деп эле баягы биздикилер чуркайт. Жок, менин мындай өзүмдүн атыман деппи кандай сунушташым баардык өзүңөрдүн жашооңорду карап көрүп, балким мындай, балким мынтип оңдосом болот деп, анан эле такыр болбой атса уже баягы спазм оорулар мисалы үчүн болот да, башында сосудистый оору, анда дарыгерге кайрылса болот. Анан тамакты канча саат мурун ичиш керек? Бул эми ушул дагы тема аябай. Көбү кыргыздарда кандай эт пышты, эт пышканы канча саат 1-12 анан баскыла отуруп жейли деп 5 бармакты камырдын баарын жеп алып, анан түнкү 2-де ой эми кантип уктайбыз? Албетте уктай албайсыздар, анткени биздин ич агардыбызды эс алыш керек да. Бир системасы бар. Уктардын алдында 2 саатка чейин тамактаныш керек. Жатардын алдында 2 саат болду. Эми аябай болбой баратса суу ичип ал. Ушинтип айтам да мен. Бирок жеңил туура укташ үчүн тамакты аябай сиңирбей жатып алып уктатышпай, ошондон да көп маселелер болот да. 2 саат мурун. Ооба, силерди уксак ден соолукта болуш үчүн мындай жөнөкөй эле маселелер Ооба. Мына жакшы укташ үчүн эмне кылыш керек экен? Убагында жатыш керек экен. Жатаарда гаджеттерди карабаш керек, мээни эс алтып жакшы нерселерди Бир медитация, музыка даже болот. Көбүнө мен айтам, ар бир адамдын өзүнүн кээ бирөө эме намаз окуйт, религия жагынан, мусулмандык жагынан. Ал дагы бир аябай ички эмеңди салдырат. Анан кээ бирөө классический музыка угат, кээ бирөө, бирок мен дайым айтам, мээңерди эс алдырып, кандай десем, негативдүү баягы бүт эртеден кечке чейин чогулуп келген, эми ар бирөө кээ бирөө мугалим болот, балдар менен ызы чуу болуп иштеп келет, кээ бирөө дарыгер, кээ бирөө банкта иштейт, толтура кишини, анын баары чогулуп келет да. Бирок мен дайым айтам, ичиңерден өзүңөрдү тазалап, үйгө келгенде баарын калтырыш керек артта. Үйгө келгенде бул силердин үй бүлө. Ошол жактан кандай энергетиканы өзүңөр курсаңар, ошондой болот. Анан ошондон психологический жактан уктаганда дагы мээң эс алат. Анан эртең менен турганда дагы жаңы жашоого бир күчтөнүп, энергияң алынып, аябай бүгүн эрте турдум деп бир иштерди кылып, ушундай болот да. Баардыгы менин оюмча бул ар бир адамдын өзүнөн кандай ичинен мээси менен ойлонуп мындай түзүп алып, өзүнө эреже менен жашаса, эми аны айтып коет бар, бул айта берет, эми көбү азыр отуруп алып айтат да, анын баары оңой эмес да, айтып коет. Бирок мындай карасаңар, оңой эле. Бул мындай кандайча айтсам, менде эле башында болгон андай кездер көптү, бирок меники күзгүнү туруп караганда дайым билинип калат. Эми болот да, тойго барып келдик, тияка барып келдик, анан 1-2 күн эле уктабай калсам, же баягы графигим бузулуп калса, көзүм асты, шишип, өзүмдүн даже мынтип айтсам болот, теринин көрүнүшү, сапаты ушу уйкудан. Туура эмес уктап, уйкуну бузуп, уйкусуз жүргөн адамдын териси, сырткы майда эмелер бүт бетке көрүнөт. Биринчиден бетке көрүнөт. Анан эмоциональный жагынан көрүнөт. Анан башталат, анын баары чогулуп, эмнеге айтат эмоциональный? Баардык оорулар нервтен деп. Анткени эмоциональный баягы ызы чуу болуп, тиркей келип, анын баары дарт бир органдарга бериле берет. Өзүнүн мындай акырын иштеп аткан орган биринчиден урат да ошол жагына. Мындай жөнөкөй эле дары бар экен. Мындай сапаттын, жашоонун сапатын биринчиден жакшырткан, акча төлөбөгөн эле. Ооба. Аптекага чуркабай эле, акысыз өзүңдүн колуңда баары. Жөн эле жакшы укташ керек экен. Биз ишеништебиз. Биздин жөнөкөй эле кеңештер бүгүнкү силерге жардам берет, пайда алып келет. Туура уктап, жашооңорду оңдоп,
өзүңөрдү жакшы сезгениңерге жардам берет. Анан мен да бир баардык көрүүчүлөргө айтып коеюн. Көбү ойлойт, анан муну кантип кылам, убагында кылам да келгенде жок. Ушул көргөнүңөрдөн баштап, эртең баштап бир ушул 5 канча 4 айттыкпы, 4 маселени, кеңешти. Ошону эле баштап акырындан болот. Кээ бир жерде баарын толуктуу алып, мындай кыйын болуп деп өзүңөргө ичиңерден айтсаңар, мен кыла алам, мен болот, ушул эрежелерди эле кылсам, жашоом, ден соолугум өзгөрөт десеңер болот. Азыркы көрүп туруп, эртеңден баштасаңар, убакытты өткөрбөй. Ошондо силер жаш болосуңар, энергияңар болот. Анан дарыгерлерге чуркабай, күлүп, жайнап, биз менен эмки кандай жолугушууда дагы бир чоң теманы ачып берели. А бул темабыз болсо силерге пайда алып келсин деп мен аябай өтүнүчтө болом да. Ооба. Өзүңөр ишенбесеңер, Аянын страничкасына кирип, Инстаграмдан көрсөңөр болот. Канча көп энергия бар. Бийлеген нутрициолог Аяга рахмат айтабыз. Биздин подкасттын комментарийлерине көбүрөөк суроо жана комментарий жазсаңар, биз силерге момундай мерчтерди белек кылып беребиз. Шопер жана рюкзак. Активдүү болгула, катышкыла, жана бир жумадан кийин биз результаттарын жазып коебуз. Кандай гана сонуна көргүлө, пайдалангыла, биздин советтерибизди утуп алып, дайым биз менен болгула. Рахмат, ден соолукта болгула.